Assalamu alaikum мекендештер. Кудайга шүгүр, бүгүн да эрте турдук. Эрте туруу адатка айлантуу челлендж уланууда. Бүгүн негизи демалышка карабастан келдик. Негизи ушу демалыш же могу күнү удобно, неудобно дебестен келиш керек экен. Күндө келиш керек экен. Ошондо организм көнүчү өткөн кадимкидей. Мурун, например, мен будильникте 5-6 тонна коюп койчумун да, турушум аябай кыйын болчу. Азыр кичине жеңилирээк болуп калды десем болот. Азыр эми баягы 6 тоннанын 3-өнө коюп койдум. 10 мүнөт, 5 мүнөт аралыгында. Кыйналып туруп атам, бирок эми баягы өзүмдү кыйнап катарынан коюп жатабасан, бара-бара бир будильникке коеюн деп атам. А может даже кийин будильник жок эле ойгонуп калабыз, организм көнүп. Ошол, Кудайга шүгүр, аба сонун, кечээ жамгыр жаап кеткен, шамал болуп турат. Өзүм площадкама келип отурам. Бул площадкада негизи былтыр күзүндө аракетти баштагам, жашоомду өзгөртөм деп. Кудайга шүгүр, ушул площадкада бүт эле видеолорун тартып, видео тартуу боюнча баягы жакшы үйрөнүп, монтирование боюнча ар кандай варианттарды көрүп, андан тышкары челлендждин артынан челлендж тартып, денени тарбиялап, сергек жашоого умтулуп, баягы өзүбүздүн жашообузга алып келдик десек болот. Кудайга шүгүр. Эми бул баягы жөнөкөй мигрантка ыңгайлуу да. Мигрантка эмес деле, например, плотный графикте иштегендер бар го. Жумуш менен жумуш башка. Убактым жок, күндө задачалар көп, залга барганга убактым жок, же болбосо акчам жок, убактым жок дегендерге да, мисалы. Күндө мисалы 7-де турсаң, 6-да туруп өзүңө убакыт бөлүү. Же болбосо 10-да турсаң, 9-да туруп убакыт бөлүү, ушундай да. Эрте менен эрте туруп убакыт бөлүү. А кечинде кадимки эле жашоодо, например, жумушка барасың, жумушуңду иштейсиң, кечинде үй бүлөгө келиш керек, убакыт бөлүш керек. Ар бирөөнө өзүнчө бир убакыт бөлбөсөң, дагы тиричилик жүрбөйт дегендейчи. Ошон үчүн өзүңө кайсы маалда убакыт бөлсөң удобно болот. Кээ бирөө эрте менен таң атпай эрте барат жумушка. Алар болсо эрте чыгат. Ошолор жумуштан келип деле кылса болот да. А бирок мен өзүм оюм боюнча эртең менен кылган оңураак болот, потому что эрте менен эми баягы эч кандай графикке илинбейсиң да. Жумушка мынча барасың, кечинде болсо дагы бир нерсе чыгат причина. Жумуштан чарчайсың, жолугулар болот, тияк болот, бияк болот. Ошон үчүн эртең менен эрте туруп кылып койдуң. Болду, өзүң ыраазысың. Кечке башка жумуштарыңды кыла бересиң. Жумушка барасың, семейный фонддор чыгат, достор болот, тияк барат, бияк барат, негизи ар ким ар кандай, менен айтыш кыйын. Менин жашоомо пайдасы аябай эле өтө сонун, эрте туруп денени тарбиялаш. Эми баягы кышында кечкисин кылып атпадым ба? Эрте менен суураак болуп калат. Кечкисин жакшы болот деп, кечкисинде эле жакшы болду, пайдасы жакшы болду. Кудайга шүгүр. Анан эми бара-бара жаз келгенде кайта эрте менен көтүп алдым, бирок түшүндүм да. Анализ кылсам, кечкисин түнгө чейин жүрүп алчумун биякта. Түн менен биякта видео тартып, түнөккө кылып, үй барганча үйдөлөр уктап калат. Көрбөйсүң, сүйлөшпөйсүң деле, кайта эрте менен туруп жумушка кетесиң. Ушундай үй бүлөмө кичине ыңгайсыз болуп калат экен да. Ошондуктан эрте менен жакшы экен деп ойлоп койдум. Особенно общепитте иштегендерге удобно да. Алар кечирээк барат жумушка. Ошол денени тарбиялагыла, аман эсен болгула, өзүңөргө убакыт бөлгүлө. Ошо могу площадканы көрсөтүп коеюн бизлер. Эми бул көргөнсүңөр, бирок аябай сонун да. Ушул площадкада могу бир жерде баштагам.